Тилек Тыналиев малдын санына эмес сапатына басым жасаган фермер. Акыркы 10 жылдан бери Гисар жана кыргыз коюн аргындаштыруудан алынган арашан коюн багып, ийгилиги артып турат. Фермердин колунан өстүрүлгөн арашан пардосундагы койлорду Өзбекстан, Казакстан, Россия жана Молдова өлкөлөрүндөгү фермерлер алып көбөйтүп келишүүдө. Арашандын азыр кочкорлоруна суроо талап өтө күч. Фермер кочкорлордун артыкчылыктары жана асылдуулугу боюнча кенен түшүндүрмө берди. Бұл сапат деген қошқорубуз 2 жаш болду. Кудай буйрса жакшы келатат. Бою метр, салмагы 170 кг. Хуутта жүрдү. Бу козулар, ушунун козулары ушулар түшүп атат. Узун деген кочкордун козусу жакшы келатат, кудай буйрса. Баардык жагынан көрсөткүчтөрү жакшы. Козулары, былтыркылары дагы жакшы баада кетти. Козуну жакшы берди аябагандай. Өзүнүн чоңдугу дагы, сулуулугу дагы жакшы. Ушул кочкорубуз аябай жагат өзүбүзгө дагы. Сатсаңыз канча сомго сатасыз? Эми жакшы эле бааларды берип атышат. Эми баа айткандан да киши коркот, эми азыр уруша беришет. Ошол кымбат эле болуп атат. $140 000 чейин бааланган. Тукумдары козусунун асты $45 000 чейин сатылды эле. Кардарлар көп, кымбат болгонуна карабай козуларга. Азыр өтө пайдалуу болуп атат бул асыл тукум өндүргөн. Кошуна чет өлкөлөрдөн келет. Россия, Казакстан, Өзбекстан, өзүбүздөн атайын селекционерлер. Кочкор эми мисалы үчүн кочкор кымбат болгондо жакшы койлор болсо, мисалы 100 кой болсо, кошсо өтө пайдалуу да. Козудан пайда көп түшөт. Ошол азыр эми койду асылдандыруу иши аябай кызуу жүрүп атат окшойт. Кызыккандар өтө көп, алгандар өтө көп. Улам барган сайын жаңы чарбалар ачылып атат. Асыл тукум. Жылдан жылга көрсөткүчтөр жакшы. Бул арашан жакшы келатат, кудай буйрса. Бул 3 жаштык кочкорубуз. Муну жакында эле алдык. Көлдө Оторбай деген абаныкы. Караколдо Бакыт деген жигиттикинен чыккан кочкор экен. 3 жаштык. Канды алмаштырганга, эмки жыл койгонго. Быйыл эми калган койлорго кошуп атабыз. 3 жаштык кочкор, бою 1,5-1,6 экен. Салмагы да жакшы. Салмагы ушу арык боюнча 180 кг чыкты. Эми кудай буйрса жакшы эле салмак көргөзөт деген ойдобуз. Булар биздики 1 апрелде жайытка чыгат, 1 ноябрга чейин жайытта болот койлор. 1 ноябрдан баштап жем чөпкө кийребиз. 2 маал жем, 3 маал чөп берилет. Кочкорлор үйдө эле болот. Кочкорлорду 2 айда бир 10-15 күн койго кошуп бастырабыз да. Талаага коюбуз тиги кашарда жайылат. Жайыт түз, кочкорлорду кое беребиз. Ушу 10-15 күн басып келет. Басканда жакшы. Антпесе тура берген кочкор оорушу мүмкүн да. Бул козу кочкор. Аксүбөк деген кочкорубуз бар эле, сатылып кетти чүйгө. Ошонун козусу. Бул 10 ай болду. Ушуну дагы тукумга алып калдык. Бул сапаттын кыздарына ушуну кошобуз. Мунун кулагынын узундугу, тумшугу, жоондугу бүт бардыгы жакшы. Бул сапаттын энеси тууган бул козуну. Жакшы тукум. Ушуну алып калдык өзүбүзгө. Кудай буйрса кошуп көрөбүз жаз менен. Анан атын Инкылап деп койдук. Бир кой дүйнөсүндө бир революция болуп, бир жаңы башкача нукка түшүргөндөй бир сулуу чоң козулар түшөт деген үмүттө. Ушундай ат койду. Аттарды да кыргызча койгонго аракет кылабыз. Көп жылдан бери ушу Кыргызстандын кою болгондон кийин
Ошо козулары мына бул сапаттын козусу. Мунун аты экинчи. Биринчи деген козусун былтыр чүйгө сатканбыз, быйыл жазында сатылды, $45,000 сатылган. Баары эле билсе керек, соц тармактарга чыккан бүт эле. Бул ошол эле койдон, ошол эле сапаттын козусу, аты экинчи. Мунун кулагынын узундугу, тумшугу, бетинин актыгы, салмагы, боюнун бийиктиги менен айырмаланат. 2 айлык салмагы 39,5 килограммды көргөздү. Бул жакшы көрсөткүч. Азыр коросунда 100 баштан ашык койду асырап жатат. Ар бирин өз убагында эмдөөдөн өткөрүп, өзгөчө карайт. Козулардын көбүнчөсүн туулганда эле кардарлар акчасын төлөп менчиктеп кетишет. Бул дагы ушул сапаттын козусу. Кара коз түштү. Мынаундагы тумшугунун кулагынын жайгашкан узундугу, жоондугу. Муну да таразага тартып чыгарып койдук эле, 27 килограмм болду, 1 айлык коз. Да Кудай буйруса жакшы көрсөткүч. Муну кара койлорго кошолу деген ой болуп атат. Кудай буйруса чоң болушу мүмкүн. Энеси да чоң кой, атасы да бул сапат жакшы кочкор. Келечекте жакшы кочкор болот деген үмүттөбүз. Эркек. Фермердин айтымында Кыргызстанда жылдан жылга малдын саны көбөйүп, бирок сапатына азыраак көңүл бурулууда. Ал эми жайыттар болсо тарып баратат. Мындан улам жөнөкөй койдун санын азайтып, көбүрөөк асыл тукум мал багууга чакырык жасоодо. Себеби пайдасы көбүрөөк. Колдон келгенче малды асылдандырыш керек экен, жакшы кочкорлорду кошуп, жакшы карап, багып. Азыр эми бизде жайыт маселеси курч болуп атат. Малдын саны көп. Жайыттар тебеленип жок болуп, такыр болуп атат. Саны көп, а сапаты жок. Жөнөкөй койду мисалы үчүн алып барып сатканда базарда 7,000, 8,000, аябай байлап сатканда 12,000 сомго чейин деп атышат балдар. Бул асыл тукум койдун козулары жок дегенде 25,000 сомдон. Бул эки койдун баасы, эки байланган койдун баасы же бир торпок же бир тайдын баасы болуп эсептелип атат да. Бул өтө кирешелүү. Суроо талап жогору. Өзүбүздө дагы казак, өзбек туугандарда Россиядан келип алып кетип атышат, суроо талап жогору. Ошо баарына кайрылат элем, ушуна бакса, асылдандырса, койду, эчкини жакшы эле болот эле. Биздики колдон келген ушу кочкорлорго коюп беребиз. 4 жыл, 5 жылдын тегереги 1,5 миңдей кой качырып бердик. Билишет, бүт Кыргызстан боюнча алып келип качырып беришти. Анда кочкорлорубуз көп эле. Азыр кочкорлорубуз аз санда болгон байланыштуу быйыл 100дөн ашкын качырдык элдикин. Жанагындай асыл тукум битал текелерин алып келип, 2 баш аны дагы эчкиси барлардыкын коюп бердик. Быйыл дагы коюп берип атабыз. Ошол алардан түшкөн жакшы болуп, алар эми уже өскөндүн үстүндө болуп атат, кайра жаңыларын алышып. Эдил Мезбек, 7 канал,
ысык эле болсо.